Регион телеканалының эфирінде күндеме маалыматтық программасынан толықталған кечке чыгарылышы. Аны мен Кундуз Кенжебаева таныштырам, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан. Таласта 2 баласы менен келинде кайнагасы өлтүргөн. Шектүү буга чейин 8 жылга соттолуп, 1 жыл мурда пробация менен эркиндикке чыгарылган айтылды. Бишкекке КМШ өлкөлөрүнүн атайын кызматынын жетекчилери чогулуп, коопсуздук маселесин талкуулашты. Президент Садыр Жапаров иш-чаранын катышуучулары менен жолукту. Жогорку кеңеш көзү ачыктардын, төлгөчүлөрдүн жана сыйкырчылардын кызматын жарнамалоого тыюу салган мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Созактын борборундагы жума базардан топтолгон акча кимдердин чөнтөгүнө кетип жатат. Айыл өкмөт соодагерлердин биринин дагы келишими жок, мыйзамсыз отурукташканын билдирди. Теңизбек Токтомушев АКШнын 10 университетине окууга өтүп, $1 миллион грант утуп алды. Таласта 2 баласы менен келинде кайнагасы өлтүргөн. Ички иштер министрлиги Таластын Акбашат айылындагы үрөй учурган окуянын чоо жайын маалымдады. Кылмыш 23 май түнү жасалган. Милицияга кабары саат 00:37 түшүп, жерине барган ыкчам топ 26 жаштагы келинден 4 жаштагы кызынын жана 2,5 жаштагы оолунун сөөгүн табышкан. Шектүү катары ошол эле айылдын 48 жаштагы тургуну издөөгө алынып, кийин кармоо учурунда өлтүрүлгөн. ИИМдин маалыматына ылайык, шектүү келиндин кайнагасы ал инисинен мурдадан өч алууну эңсеп жүргөн. Бир кезде бир туугандар агайыны мүлк талашып чырдашкан. Натыйжада 2018 жылы агасы өз энесин бычактап өлтүрүүгө аракет кылган. Ал Кара Бора райондук сотунун чечими менен адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси боюнча 8 жылга эркинен ажыратылган. Бирок 2023 жылдын мартында Бакай Ата райондук сотунун чечими менен пробацияга чыгарылган деп айтылат маалыматта. Шектүү 23 май күнү эски таарынычын эстеп саат 23:00 чамасында энесинин үйүнө барган. Бул учурда бир тууганы талай иштери менен алек болуп жүргөн. Анын үйүндө жок экенин пайдаланып, аялын жана балдарын өлтүрүп, тоо тарапка качып кеткен. 2024 жылдын 23 май түнү болжол менен саат 23:00 чамасында агасы эски таарыныштарын эске алуу менен инисиникине өч алууга барган. Өч алууга барган учурда үйүндө иниси талаа жумуштары менен талаада болуп калган. Үйүндө аялы жана балдары болгондуктан мыкачылык менен аларга кол салып, мыкачылык менен өлтүрүп, андан соң изин жашырып, тоо тарапка качып кеткен. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында зөөкүрлүк менен 3 жаранды өлтүргөн агасы кармоо учурда жок кылынган. Бишкектеги Ала Арча мамлекеттик резиденциясында КМШга мүчө мамлекеттеринен атайын кызмат жетекчилеринин 54-чү отуруму өтүүдө. Жалпы жетекчилерди мамлекет башчысы Садыр Жапаров кабыл алып, жабык эшик артында жыйын өткөрүштү. Президент дүйнө жүзүндөгү орун алып жаткан ар түрдүү коркунучтарды эске алуу менен КМШ өлкөлөрүнүн атайын кызмат жетекчилеринин кеңешинин түзүлгөнү коопсуздукту камсыздоого чоң салым болуп жатканын белгилеген. Жыйындын жүрүшүндө атайын кызматтардын мындан ары да ролун ишин илгерилетүүнү камсыз кылуу маселелери талкууланды. Ала Арча мамлекеттик резиденциясында КМШга мүчө мамлекеттеринин коопсуздук органдарынын жана атайын кызмат жетекчилеринин кеңешинин 54-чү отуруму өтүүдө. Иш-чаранын башында атайын кызмат жетекчилери Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен жолугушту. Жолугушууда жетекчилер ачык жана конструктивдүү диалогдун маанилүүлүгүн белгилешти. Ошондой эле жетекчилер атайын кызматтардын ролун күчөтүү, алардын ишин өркүндөтүү жана коркунуч туудурган шартта мамлекеттердин коопсуздугун камсыз кылууга биргелешкен аракеттерди көрүү зарылдыгын белгилешти.
Мамлекет башчысы менен жолугушуу жабык эшик артында уланды. Анда президент КМШга мүчө мамлекеттердин интеграциясын бекемдөөгө жана көп тараптуу форматта өз ара аракеттенүүнү жогорулатууга Кыргызстан умтулуп жатканын айткан. Атайын кызматтардын жетекчилеринин кеңеши барган сайын кулаш жайып бараткан экстремисттик террордук коркунучка каршы күрөштө маанилүү түзүмдөрдүн бири экенин да кошумчалаган. Ошондой эле 2024-жылдын 22-мартында Россия Федерациясынын Краногорск шаарындагы Крокус Сити холлдо болгон теракт мамлекеттердин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн биргелешкен күч аракеттерди күчөтүү зарылдыгын дагы бир жолу көрсөткөнүн белгилеген. Андан ары тараптар жыйынды өз алдынча улантып, жыйындын жүрүшүндө алар эл аралык уюшкан кылмыштуулукка, терроризм жана экстремизмге каршы күрөшүүдө демилгелерди жана сунуштарды көтөрүштү. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев да Москвадагы Крокус Сити холл залында болгон террорчулук азыркынын ачуу көйгөй экенин белгиледи. Бул окуя коопсуздуктун эл аралык системасынын орношуна коркунуч келтирип, экономикалык аскердик кубаттуулугуна, географиялык жайгашкан ордуна карабай кедергисин тийгизерин айтты. Международные террористические организации и стоящие за ними спонсоры эл аралык террордук уюмдар жана анын артында турган каржылоочулары максатына жетиш үчүн бир катар аймактарда коомдук саясий чыңалууну пайдаланышат. Биздин атайын кызматтар Афганистандын КМШ өлкөлөрүнүн түштүк чектеринин бүтүндүгүнө кооптуулук жараткан масштабка жетип калган түндүк провинцияларына террорчулардын топтолгону дагы деле уланып жатканына өзгөчө көңүл бурушу керек. Ошондой эле төрага Палестин-Израиль чырынын курчушу дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндөгү этноконфессионалдык абалга терс таасир эткенин билдирди. Жаңжал биринчи кезекте мусулман калкы басымдуулук кылган мамлекеттер, анын ичинде КМШ өлкөлөрү үчүн да кесепеттүү болгонун кошумчалады. Дүйнөдө геосаясий процесстердин жүрүшүнөн инфляция күчөп, дүйнөлүк валюталар девальвацияга тушугуп, бир катар аймактарда согуштук аракеттердин жүрүшүнөн улам, бир катар региондордо ресурстардын дифференцияланышы күчөп жатат. Аны менен катар англо-сакстар КМШ мамлекеттеринин жетекчилерине кысым көрсөтүп болсо да Борбор Азиядан орночо калып, регионго таасирин күчөтүүгө аракет кылып жатышканы айтылды. Бул тууралуу Россия Федералдык коопсуздук кызматынын директору Александр Бортников Афганистанды мисал келтирди. Ошондой эле ал учурда КМШга мүчө мамлекеттердеги кибер коопсуздук маселесине токтолду. Отмечаем их нацеленность на нанесение максимального ущерба. Альянс өлкөлөрүнүн КМШ мамлекеттеринин маанилүү маалыматтык инфраструктурасына, биринчи кезекте мамлекеттик сектордун компьютердик тутумдарына, өнөр жай жана маанилүү транспорттук комплексине жана банк секторуна каршы чабуулдук кибер операцияларынын күч алышы олуттуу тынчсызданууну жаратат. Ошол эле учурда кибер коркунучтарды түзүү үчүн батыштын чалгын кызматтары жана Харьков жааматтары трансулуттук IT корпорацияларынын инфраструктурасын кеңири колдонушат. Широко задействовать инфраструктуру транснациональных IT корпораций. КМШнын аткаруу комитети Леонид Амфинов СНГ өлкөлөрү үчүн маанилүү болгон масштабтуу жыйынды жогорку деңгээлде өткөргөндүгү үчүн Кыргызстандын атайын кызматынын жетекчиси Камчыбек Ташиевке жана атайын кызматтын жалпы жамаатына ыраазычылыгын билдирди. Ал ошондой эле өткөн 2023-жылда жалпы Кыргызстандын төрагалыгы астында бардык концептуалдык документтердин кабыл алынышынын маанилүүлүгүн белгиледи. Лидерами государств-участников СНГ было подписано заявление. КМШ мыйзамынын мамлекеттик бөлүмдөрүнүн жетекчилери көп полярдуу дүйнөдөгү эл аралык мамилелер жөнүндө билдирүүгө кол коюшту. Анда КМШ чөлкөмүн туруктуу өнүгүү жана жалпы гүлдөп өнүгүү үчүн тынчтык мейкиндигине айландыруу максаты айтылат. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин эл аралык укукка ылайык кеңири кызматташууга ачыктыгы ырасталып, 2024-2028 жылдарга кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча биргелешкен иш-чаралардын кезектеги мамлекеттик программасы бекитилди. Главы правительств подписали план мероприятий по подготовке и празднованию 2000. Эскертсек, Бишкекте КМШга катышуучу мамлекеттердин коопсуздук органдарынын жана атайын кызматтарынын жетекчилеринин кеңешинин 54-отуруму өтүүдө. Анда көп тараптуу кызматташуу аянтчасынын коопсуздук жаатындагы суроо талабы белгиленип, КМШ мейкиндигинде мындан арыда тыгыз кызматташуу боюнча макулдашуулар каралууда. Белгилей кетсек, коопсуздук органдарынын жана атайын кызматтарынын жетекчилеринин кеңешинин жыйынынын экинчи жарымы 2024-жылы Казакстанда өтөөрү күтүлүүдө. Нурзада Сыдыкова, Арген Салбаров, регион Бишкек.
Акылбек Жапаров 24 майда Ашхабадта Түркменистандан президенті Сердар Бердімұхамедов менен жолығып, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулашты. Жапаров 2023 жылы эки өлкө ортосундагы соода жүгөртүүнүн көлөмү $63 миллион түзгөнүн айтып, экономикалык кызматташтыктын дарамети мындан дагы чоң экенин белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы Мактум Коле Фраги атындагы маданий сейил бакта чыган кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун эстелиги коюлганына ыраазычылык айтты. Ошондой эле Жапаров Ашхабадта Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов менен жолугуп, эки тараптуу кызматташууну талкуулады. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйынына катышуу үчүн барган. КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйыны Ашхабадта өттү. Жыйындын күн тартибине энергетика, эл аралык транспорт коридорлорун өнүктүрүү, саламаттыкты сактоо, химиялык өнөрү жай жана зыяндуу калдыктар менен иштөө сыяктуу маселелер талкууланды. Катаал аймакта жашаган 3 жашка чейинки балдардын баарына жөлөк пул берүү долбоору кечээ жогорку кеңеште колдоо тапты. Мыйзам долбоордо жөлөк пулдун суммасы кеминде 5000 сомдон болуп, үй бүлөнүн социалдык экономикалык абалына карабастан бардык балдарга берилиши керектиги жазылган. Андан сырткары депутаттар көз ачыктардын, төлгөчүлөрдүн жана сыйкырчылардын кызматын жарнамалоого тыюу салган мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырышты. Кечээ жогорку кеңештин жыйынында бийик тоолуу аймакта барууга кыйын болгон алыскы калктуу конуштарда жана өзгөчө статуска ээ чек ара аймактарында жашаган 3 жашка чейинки балдардын баарына ай сайын жөлөк пул берүү мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Аталган долбоор депутат Марлен Маматалиев менен Камила Талиева тарабынан демилгеленген. Ага ылайык жөлөк пул кеминде 5000 сомдон болуп, үй бүлөнүн социалдык экономикалык абалына карабастан бардык балдарга берилиши керек. Комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Рахмат, аппарат. Кошумча каттооначыңыздар. Макул 62, каршы жок, баары 62. Катталды 78, аталган мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды. Андан сырткары аталган жыйында депутаттар көз ачыктардын, төлгөчүлөрдүн жана сыйкырчылардын кызматын жарнамалоого тыюу салган мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырышты. Бул долбоор кыргызстандыктардын аң сезимин кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн манипуляциялоого жол бербөө максатында иштелип чыккан. Талкууда эл өкүлдөрү азыркы тапта коомчулукта актуалдуу болуп жаткан психологдор маселесин да көтөрүштү. Анда билими жок психологдорду дагы аталган тизмеге кошуу зарылдыгы белгиленди. Психологиялык кызмат көрсөтүүдө жогорку билими бар гана адамдар реклама кылганга укуктуу деп жазылсын деп берген элем, бирок эмнеге ушул кабыл алынбай калды? Ошону айтып койсоңуз. Сиз берген сунуш өтө маанилүү болчу. Подзаконный актка киргизели, ошол жактан кабыл алайлы, ошол жактан жазып кетсе болот экен, ушул мыйзамды кабыл алып берсек, ал жакта эске алса болот экен дегенге байланыштуу. Меске жетишпей калдым айтам деп. Ошого биз күтүп атабыз, мыйзам кабыл алынып калса, жана подзаконный акт кабыл алып атканда токтом болобу же башка положение болобу, ал жерде сөзсүз түрдө сиздин сунушуңузду киргизгенге мен дагы көмөктөш болом, анткени жакшы сунуш болгон, туура сунуш болгон деп эсептейм. Ошондой эле эми Кыргызстанда башка бирөөнүн брендин бир нече жолу мыйзамсыз пайдаланса, же булжосундан эри зыян келтирилсе 100 миңден 150 миң сомго чейин айып салынат, же 2 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ал эми өлкөдө катталбаган брендти мыйзамсыз маркалоо эри зыянга учуратса 300 миң сомдон 1,5 миллион сомго чейин айып салынат, же 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Мындай жазаны күчөткөн мыйзам 3-чү окууда кабыл алынды. Ага улай Кыргыз Республикасынын аймагында вебкам студиясынын атайын платформасынын жардамы менен онлайн интернет аркылуу сойкулукту жана ыпластыкты таратууну уюштуруп жана көмөктөшүп жаткан акчалай кирешеге ээ болгон адамдарга карата кылмыш жаза жоопкерчилигин колдонуу жөнүндөгү долбоору да каралды. Вебкам сойкулук онлайн секстин формасын билдирет. Анда вебкам модельдер деп аталган адамдар интернет аркылуу интимдик кызмат көрсөтөт. Ал өзүнө визуалдык жана сүйлөшүү интимдик мамилелерин камтыйт. Кызмат көрсөтүүнүн бул түрү видеокоммуникациялар үчүн технологиялардын жана платформалардын өнүгүшүнө байланыштуу белгилүү болуп калды. Мыйзамдын долбоору колдонуудагы мыйзамдардын ченемдерине ошондой эле белгиленген тартипте күчүнө кирген эч эл аралык келишимдерге карама каршы келбейт.
жана кошумча каржы чыгымдарын алып келбейт. Буга байланыштуу финансылык экономикалык эсептерди жүргүзүү талап кылынбайт. Ошондой эле мыйзам долбоору ишкердик ишти жөнгө салууга багытталбагандыктан жөнгө салуучу таасирин талдоо талап кылынбайт. Мыйзам долбоорун колдоп берүүңүздөрдү суранам. Андан сырткары парламентте салык салуу жана социалдык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралып жактырылды. Нурзат Көчүмкулова, Арген Салбаров, регион Бишкек. 17-18 май күндөрү Бишкектеги тополондон кийин Кыргызстандан 4000дей чет элдик студенттер чыгып кетти. Бул тууралуу парламенттеги ИШН фракциясынын 24 майдагы жыйынында Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев депутаттын суроосуна жооп берип жатып айтты. Ал айрымдары кайтып келе жатышканын кошумчалады. Чыгып кетишкенинин себеби окуу жылы аяктап каникулга чыгышты. Окууну бүткөндөр да дипломун онлайн режимде алышат экен. Пакистан өздөрүнүн жарандарын алып чыгууга бекер учактарды уюштуруп жатат. Ошонун эсебинен кетип жатышат. Бирок ошол эле өлкөлөрдөн кайра келгендер да болуп жатат. Биз коопсуздугуңарды камсыздап беребиз деп жатабыз, деди ал. Акыркы 2-3 күндүн ичинде Пакистандан 338, Индиянын 13, Бангладештен 71 жараны Кыргызстанга кайтып келгени белгилүү болду. Аскат Жетиген уулуна карата эч кандай кыйноолор болгон эмес. Анын айткандары чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу жазаларды аткаруу кызматынан билдиришти. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө айыпталуучу Аскат Жетиген уулу тергөө абагында кармалып турган учурунда ага карата эч кандай кыйноолор болбогондугу тууралуу билдирди. Ал сот учурунда айткан сөздөрүн төгүндөп, түшүнүк кат жазып берди деп белгилешти ведомстводон. Жарандык активист, акын жана ырчы Аскат Жетиген уулу үстүбүздөгү жылдын март айында массалык башаламандыктар бийликти басып алууга чакырык беренелери боюнча шектелип кармалган. Мен Жетиген уулу Аскат 2 айдан бери биринчи СИЗОдо отурам. Интернет булактарында мен жөнүндө туура эмес маалыматтар тарап кетиптир. Мен кыйноого кабыл келгенден бери менин ден соолугума эч кандай коркунуч болгон жок. Укук коргоо тарабынан дагы жана күч структуралары тарабынан дагы жана бөлмөдө жашап аткандардын дагы эч кимиси менин өмүрүмө дагы ден соолугума дагы коркунуч келтирген жок. Сузакта ар жума сайын жайма базар иштейт. Бул күнү республиканын бардык аймактарынан көчүп конгон соодагерлер топтолушат. Дээрлик 20 жылдан бери иштеген жума базар бүгүнкү күндө мыйзамсыз келишимдер түзүлгөн эмес. Базаркомдор жыйнаган акча кайда кетип жатканы белгисиз. Жергиликтүү бийликтин жайма базарды жылдыруу талабы бир нече жылдан бери көтөрүлүп, бирок ишке ашпай келгени маалым. Анткени базар негизги көчөгө чейин чыгып, жол коопсуздугу сакталбай келет. Бүгүн биздин чыгармачыл топ жайма базардан кабар алды. Толугураак Асел Сыдыкова айтып берет. Сузак районунун борборунда ар жума сайын жайма базар иштейт. Азыр мен дал ошол жерге келип турам. Сиздер мындан башка базарларга салыштырмалуу кийим-кече, азык-түлүк, деги эле турмуш тиричиликке керектүү болгон бардык буюм тайымдарды арзан баада таба аласыздар. Азыр дагы адам көп, соода кызуу жүрүп жаткан мезгили. Негизи эле бул жерде канча орундук бар, соодагерлер келишимдерди түзүшкөнбү, унаа жолдун жээгинде жайгашканы мыйзамдуу, алдыда толугураак маалымат алабыз. Бардыгы ар жума сайын келет. Бул жакта соода башка жерлерге караганда арзан. Бир кынча эле арзан. Биз өзүбүз кара сууда соода кылабыз. Анан жума күндөрү кара сууда соода жок болгон күндөр бул жака келип соода кылабыз. Эжеке, негизи эле мындай кооптуу эмеспи? Унаа жолдун жээгинде жайгашыптыр да? Кооптуу. Кооптуу. Соода кылабыз, мына жерге кетебиз. Мындай бирөөгө турганыңыздарга акча бересиздерби же кандай келишим болот? Эми өкмөткө эме төлөйбүз да. Мындай 150 сомдон 3 метрине. Мындай местага төлөйбүз. Ар жактан келип турабыз да, бул жерде бир эле жалал абадтыктар эмес, бул жерден Баткен областынан бардык жерден келген. Бишкектен келгендер бар. Бүгүн бул жерде турсак, базар күнү базар коргондо турабыз. Ушундай бөлүнөт да бардык жерге. Экинчи күн байыл бар го, жалал абадтагы, ошонун аркасында болот. Ооба, чындыгында жума базарга баш бакканыңызда дүрдүйнөнүн баалары арзан жана капчыкка ыңгайлуу экенин дароо байкайсыз. Сатуучулар республиканын ар кайсыл аймактарынан соода кылганы келишкендер. Алармандар дагы жуманын бир күнүндө ушул жерден соода кылып кеткенге көнүшкөн. Бул жайда издегениңиздин баары табылат дешет. Арзан да көрүп атасызбы, бүт эле арзан. Бардыгы арзан.
Соода кызуу. Болуп атат, Кудайга шүгүр, болуп атат. Эмнелери жагат сизге? Міне балдарға кийим-кечелер алабыз да кызым арзаныраак. Дайыма келесизби негизи? Жок, бүгүн биринчи жолу. Бүгүн биринчи жолу келип атасызбы? Эмнелер арзан экен башка базарларга салыштырмалуу? Ошону айтып коюңузчу. Футболкалар арзан, детский кийимдер да. Жерде жакшы базар болот экен, ар жумада келип, өткөндө келдим. Мында болжолдуу миңдин тегерегиндеги соода жайы бар. Соодагерлер квадрат метрине болбосо тургузган чатырлардын санына жараша 100 сомдон баштап 600 миңге чейин базаркомдорго акча төлөшөт. Биз барганда базаркомдор акча жыйнап жаткан уккан менен алардын өзүнө кезик албадык. Азыр эч кандай келишим жок. Булар акчаны каяка төгүп, не кылат билбейбиз. Биз чогулткан берип коебуз, ошол эле биздин кызмат ошол. Базар несине гана бересиң да. Ошо ким деген ошону айтып коюңузчу. Биздин жерде эми бер 3-4 адам караса керек берди. Биз турган жер чолпон желе карайт ошол эле. Чолпон деген эжеге бересиздер, а? Ооба. Канча сомдон бересиздер ошону? Калакка 100 сомдон эле. Ар бир зонтике. Махира деген дагы Гүлмира бар, Кадима бар, Базар Күллеже бар, Аваз деген бар, Хасаныдын деген бар. Onu erdegi kim ele atı? Anlatı da bir nirse. Atını bileyim, al kişi var. Da 3-4 var da. Kimisi gelse de akça veriyor ister. Yok, niye? Her kimin özünün teritoriyası var da. Oşu hükümet neme kan özünün teritoriyası var. Соодагерлердин биринин дагы Сузак айыл өкмөтү менен келишими жок, мыйзамсыз отурушат. Ал эми базаркомдор топтогон акча кайда кетип жатканы белгисиз. Биз укук органдарга бергенбиз. Бир дагы келишим түзгөн эмес. Жок, 3 жыл болду келишим токтолгон. Себеби биз ДЭУ мага карайт деди, ошентип ортодо азыр кайрылтабыз, тартипке салган. Азыр анда булар базаркомго акча берет. Жок, эми булар азыр мусорун алабыз, башка кылабыз деп ошентип жүрүшөт. Келишим жок азыр. Айыл өкмөт боюнча азыр бухгалтермен байланыштуу келишим жок. Тасмада өзүңүздөр көргөндөй жума базар негизги көчөгө чейин чыгып, унаалардын өтүүсүнө тоскоолдук жаратууда. Жол кыймылын камсыздоо кызматкерлери соодагерлерди эрежеге баш ийдире албай убара. Жыйынтыгында Сузактын борборунда ушундай башаламандык орун алууда. Жума базарга биз каршыбыз да. Ал жерде баягы азыр деле Кудай сактасын, өрт чыгып кетсе деле, башка болсо деле өрт өчүргүчүлөр кире албайт ичкеригечи, Кудай сактасын го. Мен ошо жагын эске алса болот. Анан кийин ал жер аябай тыгын болуп калат. Же бир мындай неме жок да, мындай. Кандай десек, эми бул жерде тартип жок. Машиналар ой келди, токтой берет, маршрутка ал жерде жаш балдардын коопсуздугу бар. Ал жерде келип жатканда коюп жаткан жол боюнда унааларды алдырып атабыз, колдон келген. Бирок элдер соода сатык иштери менен мыйзамсыз чыгып алып жатат. Ал боюнча райондук ички иштер бөлүмүнөн да атайын кызматкерлер тартылган. Жалпы жолдон жумушту бирге алып баратабыз. Бейле кетсек, жайма базардын иштегенине дээрлик 20 жылдай болду. Жергиликтүү бийликтин болсо жума базарды Сузак районунун борборунан башка жака жылдыруу аракети ушул күнгө чейин ишке ашпай келет. Асия Сыдыкова, Аскар Мамат Исааков, Регион телеканалы, Сузак. Кыргызстандык Илим Карапбеков дүйнө чокусу Эверестти багындырды. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазды. Карапбеков өзүнүн постунда бул анын жашоосундагы эң чоң максат кыялдарынан бири гана эмес, өтө чоң жоопкерчилик болгонун белгилеген. Дүйнө чокусун ийгиликтүү кабыл алды, аман эсен кетирди. Желекте чыгарам деп убада берип коюп, чыгара албай калсам эл алдында, демөөрчүлөр алдында, президент алдында жоопкерчилик деп жазган. Илим Карапбековдун Эвересттин чокусуна чыгууга жасаган биринчи аракети ийгиликсиз болуп, 8350-8400 метр бийиктикке чыгып, жете албай кайтып келген. Кайрадан даярдык көрүп, экинчи аракети ийгиликтүү болуп, дүйнө чокусу Эверестти багындырды. Урматтуу менин сүйүктүү мекеним Кыргызстаным. Жараткандын буйругу менен бир пенде дүйнө чокусуна Кыргыздын эркиндигинин жана эгемендигинин символун көтөрө алды. Бардык колдогонгор, ишенгендер баарыңыздарга терең ыраазычылык. Кыргызстаным өнүгүп, гүлдөп, өнүксүн.
Жалал Абадтагы мектеп бүтүрүүчүлөрүнө дүйнөдөгү алдыңкы окуу жайлардан сунуш түштү. Алардын бири Теңизбек Токтомушев өз эли АКШнын 10 окуу жайына өтүп, жалпысынан $1 миллион грант утуп алды. Ири окуу жайларды суктандырган Жалал Абадтык окуучулар Курманбек Баатыр балдар лицейинде билим алышат. Буга улай эле кала боюнча 5 окуучу алтын тамга артыкчылык аттестатын тастыктады. Анын экөөсү кыздар лицейинин бүтүрүүчүлөрү экени маалымдалды. Кыргызстанды өнүктүрүп өзүм өлкөмө салмашкым келет. Сен кайсыл жерде окуйсуң маанилүү эмес, сен кандай окуйсуң маанилүү да? Мектепте жакшы окугула, бааңарды жакшы кармагыла. Теңизбек, Азамат жана Баястан дүйнөдөгү алдыңкы окуу жайларга өткөн бүтүрүүчүлөр. Алар Жалал Абад шаарындагы Курманбек Баатыр балдар лицейинде билим алышат. Теңизбек 15 окуу жайга өтүнмө жиберип, анын ичинен АКШдагы 10 окуу жайга кабыл алынган. Келечекте саясат таануучу болууну эңсеген каарманыбыз Миссури штатындагы Сент-Луис окуу жайын тандады. Ошондо 10 университетке жалпысынан өттүм. Ошонун ар биринин гранттарын окууга берген скидкаларын эсептеп чыкканда жалпысынан $1 миллион болду. Негизинен өзүм университетинде $186 миң грант бар. Ал 85% мен окуум жабып берет, жана калган проценттин 15%-ин өзүм төлөйм. Чоңотомда көп айтып калчу, балам сен чоңойгондо менден дагы маанилүүрөөк коомго, мамлекетке салым кошкон адам болсун дейт эле. Ошондон тартып мен уже значит ошондой болушум керек деп аз-аздан баштап биринчиден лицейдин президенти болдум. Эми келечекте дагы Кыргызстандын саясатына чоң өзгөрүүлөр жасаган балдардан. Ал эми Баястан менен Азамат бир катар жеңилдиктерди сунуштаган Түштүк Кореядагы университетти тандашкан. Окуу жай бул бүтүрүүчүлөрдүн окуу акысын, жашоо шартын жана стипендиясын камсыздап берүүнү убадалаган. Кара Көл шаарынан болом, өзүм 16 жаштамын. Учурда буюрса Кореяга ЖИС университетине документтер даярдап жатам. Албетте, ал жакта окуусун алып, билим алып, албетте Кыргызстанга кайтар оюм бар. Келип Кыргызстанды өнүктүрүп, өзүм өлкөмө салмашкым келет. Башында экзамендерди тапшырып, англис тилден берде мугалимдер бизге жардам берип, даярдап келип атканбыз. Ошо башында ошол экзамендерди жакшы тапшырып, ага чейин олимпиадаларга катышып жүргөм. Ушулар дагы аябай жардам берди. Ушул вуздарга поступленияда. Ошо Түштүк Кореяга өткөн ЖИС университети мага бүт нерсем жабып берди. Окуусундагы, тамак ашында, жатаканасындагы үстүнөн дагы стипендия кошуп берди. Бул жөнөкөй үй бүлөдөн чыккан өспүрүмдөр 6-класска чейин кадимки эле мамлекеттик мектептерде билим алып, кийин лицейге которулушкан. Келечекте алган билимдерин Кыргызстанды өнүктүрүү максатында жумшоону тилек кылып, дүйнөдөгү алдыңкы окуу жайларды тандап жатышат. 10 жакын бала Американы көздөгөн балдар. Алардын баары университетке өттү негизи. Бирок алдыда турган виза процедурабыз бар. Эгер окуучуларыбыз виза алып калса эле, алар буйруса өтөт. 30 жакын балабыздын скидкалары бар. Польшадан болсун, Америкадан болсун, Гонконгдон болсун. Ал эми Жалал Абад шаарында жалпы 20дан ашык мектептер бар. Анда тандалып алынган 69 окуучу алтын тамга артыкчылык аттестаттык сынагына катышып, 5 окуучу артыкчылык аттестатка ээ болду. Айта турган болсок, Михаил Бакин атындагы мектеп гимназиясынын бир окуучу кызы жана ошондой эле номер 14 мектеп лицейинин бир окуучу кызы мамлекеттик мектептерден ушул алтын тамга аттестатын тастады. Андан сырткары шаарыбызда жайланышкан кыргыз-түрк кыздар лицейинин 2 окуучу кызы алтын тамга аттестатын тастады. Ошондой эле жеке мектептен Илим мектебинен дагы бир окуучу кызыбыз алтын тамга аттестатына жетишти. Быйылкы жылы Жалал Абад шаарында менчигинин түрүнө карабастан бардык мектептерде 11-классты 1006 окуучу аяктаса, 2900дөн ашык окуучу 9-классты бүтүрөт. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион. Акыркы коңгуроо салтанатына карата Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын тартип сакчылары коопсуздук чараларын күчөтүшөт. 400гө жакын милиция кызматкери ар бир мектеп окуучулардын коопсуздугун көзөмөлдөп турушат. Бүтүрүүчүлөрдүн кафе, ресторандарда шаан шөкөт уюштурууга, жаратылышка чыгып эс алуусуна жана автоунааларда кортеж уюштуруп сайрандоосуна чектөө коюшкан. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматында жалпы 279 мектеп акыркы коңгуроо салтанатын белгилешет. Милициянын улук лейтенанты Абдигапар Садиров өзү тейлеген аймактагы мектепке бүгүн да келип, акыркы коңгуроо салтанатын өткөрүү боюнча бүтүрүүчү класстарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Анын жумушунда 25 май жоопкерчиликтүү күн болуп, окуучулардын коопсуздугун сактоо башкы милдети. Анын бул күндөгү кызматы тартип бузуусуз, тынч өткөнү менен бааланат. 25 май бул мектеп окуучуларынын 11 жыл бою аяктап, мектеп мугалимдерине
класс жетекчилерине ыраазычылык билдире турган күн болуп эсептелиниши керек. Негизи бул 25 майдын аркасында кандайдыр бир шаан шөкөттөрдү, бийлерди, кафе ресторандарда жүрүүсү, тоолорго чыгуусу бул окуучулардын ушул арасында кандайдыр бир кырсык боло турган болсо, окуучулардын маанайын же кандай түшүрө турган кырдаал туулуп калышы мүмкүн. Бүтүрүүчүлөр да бул күндү эсте калаарлык өткөрүүнү каалашат. 11 жыл бою окуткан мугалимдери жана мектеби менен коштошуучу күн. Деген менен чектен чыгып, ашыкча шаан шөкөт уюштуруп, кырсыкка кабылган окуучулар да жок эмес. Мындан улам мугалимдер өз мектебиндеги бүтүрүүчүлөрдүн жүрүм-турумун көзөмөлдөгөнгө милдеттүү. Ушун менен эле жашоо токтоп калган жок да. Алар чоң бир жолго аттанып жатышат. Биз балдардын коопсуздугун сактоо үчүн иретинде чектөөлөрдү киргизгенин туура деп эсептеймин. Себеби ушундай буга чейинки болгон окуяларга караганда машиналарга чыгып, айланышып, авария болуп, ар түрдүү кырсыктарга учурап, жаратылышка чыгып, албетте биздин жаштар биздин келечегибиз, алардын коопсуздугун сактап, аларга ар бири менен жекече түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, иш алып барабыз деп ойлойм. Алып барыш керек да. Бул жылы да акыркы коңгуроо салтанатын өткөрүүдө бир канча министрликтердин буйругу менен чектөө коюлган учурлар бар. Бүтүрүүчүлөр мектептин короосунан сыртта, кафе ресторандарда жаратылышка чыгып бүтүрүү кечелерин уюштурууга жана автоунаалар менен кортеж болуп сайрандоосуна тыюу салынган. Тартипти бузгандар үчүн атайын чаралар көрүлөт. Ушу 99 кызматкердин ичинен 28 мобилдик топ дагы бар. Ошо мобилдик топтор бүгүнкү күндө коомдук кумуштуулуктун алдын алууда, коомдук коопсуздукту сактоодо, жерлерде жол коопсуздук кызматкерлери менен бирдикте рейддерди уюштураттар. Ушу рейддер учурларында бүгүнкү күндө ушу укук бузулган өспүрүмдөрдүн ата-энелерине жана ошол окуучулардын өздөрүнө карата административдик чаралар сөзсүз түрдө колдонулат. 25 майдагы иш-чаранын акыркы коңгуроо иш-чарасын өткөрүлүшү, андагы коомдук коопсуздук маселелери, бүтүрүүчүлөрдүн мыйзамсыз акча топтоону токтотуу, тыюу салуу, коомдук коопсуздукту сактоо максатында мектептен сырткары жерлерде, мисалы, жаратылышта эс алуу, кафе ресторандарда коштошуу кечелерин өткөрүү деген ушундай иш-чаралардын бардыгына тыюу салынып, жерлерде бул боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ата-энелердин дагы жыйындары өткөрүлдү. Баткен облусу боюнча жалпы 279 билим берүү мекемесинде акыркы коңгуроо салтанаты белгиленет. 15 миңге жакын окуучу 11 жана 9 класста аякташты. Облустук бийликтин кабарлашы боюнча бүтүрүүчүлөрдүн 70%дан ашыгы жалпы республикалык тестирлөөгө катышууда. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Камчыбек Ташиевдин 19 жаштагы уулу Эмирхан Кыдыршаев футбол боюнча улуттук курама команданын кеңири тизмесине кирди. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдиги билдирди. Маалыматка ылайык улуттук курама 6-июнда Бишкекте Малайзия, 11-июнда Мускат шаарында Оман менен ойнойт. Штефан Таркович 2026 жылкы дүйнө чемпионатына жана 2027 жылкы Азия кубогунун июнда өтө турган тандабалуу оюндары үчүн даярдыктын алкагында өтө турган жыйынга кураманын кеңейтилген тизмесин жарыялады. 33 оюнчудан турган курама 27 майдан 4-июнга чейин Жалалабад шаарында окуу машыгуу жыйынын өткөрөт деп жазылат маалымат. Ошондой эле беттештин тизмесине 23 гана окуучу киргендиктен акыркы тизме 3-июнда белгилүү болоору кошумчаланды. Эскерте кетсек, Камчыбек Ташиевдин уулу Эмирхан Кыдыршаев 19 жашта 2019 жылы ал италиялык Паоло Росси футбол академиясында билим алган. Кийинчерээк Испаниялык Леванте футбол клубунун академиясында машыга баштаган. 2022 жылы Эмирхан Кыдыршаев Барселонанын жаштар курамасынын катарына киргени белгилүү болгон. Регион телеканалынын күндөмө маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарында катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Апта соңуна даярдалган күндөмө маалыматтык программасы мына ушулар менен соңуна келип жетти. Түз эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Саламатта туруңуздар.